Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман диндеш бир туугандар, туткан орозоңуздарды жараткан Аллах Таала кабыл алган болсун. Жана ушул орозоңуздун соолун акыретте Райян бейиши менен сыйлаган болсун туугандар. Туугандар, бүгүн жашоодо реалдуулукта кээ бир маселелердин үстүндө кээ бир ушул көр дүнүйө үчүн болор болбос тыйын акча үчүн бир туугандар бир тууганын жүзүн карабастан кыяматтык мамилесин үзүп салып атат. Реалдуулукта бар. Көрүп келип атабыз, буга күбөбүз. Өзүбүздүн туугандардын арасында ушул окуяларга биз күбө болуп, балким кээ бир маселенин үстүндө инизинин жакшылыгын түшүнбөстөн, инизинин колдоп, кубаттап, жардам бергендигин көрбөстөн көзүнө парда түшүп, жанагы аялдарынын тилине кирип, бир тууган инизинен таарынып жүргөн кээ бир агалар бар жашоодо. Бирок ошол бир тууган инизинин себебинен, же болбосо бир тууган агасынын себебинен ошол үй бүлөдө бир кайсы бир жакшы инсан бар экен, ошолорго Аллах Таала жакшы иштерин, жакшы береке эшиктерин ачып койгондур. Хикмат эшиктерин муну Аллах Таала өзү билүүчү. Ошондуктан болор болбос көр дүнүйө үчүн бир туугандар бир туугандыгына, бир туугандарына таарынып жүрбөш керек экен бул жашоодо. Ушул бүгүнкү эфирибизге алып келген тема реалдуулукта болуп өткөн, тарыхта болуп өткөн окуя. Ушул окуя балким ушул бир туугандардын ортосундагы мамилени бекемдештикке себепкер болор. Бул окуяны устаздарыбыз, молдокелерибиз мечиттерде айтып элдерди ыйлатып жүрөт. Балким бүгүн сиздерди таасирлентеттир. Урматтуу туугандар, караңыздар. Бир хан болот экен бул жашоодо, анын 3 уулу болот экен. Жана ошол уулдары бой жетилип, мамлекет жетектегенге күчү да, акылы да жетилип калган балдар болот экен. Анын шаары тынч жашап аткан учурда ошол хандын мамлекетине, шаарына душмандары кол салууга, кол топтоп, аскер жетелеп, кадам таштап келише баштайт экен. Мына ошондо бул жоодун, душмандардын армиясы келип аткандыгын кабарын уккан падыша биринчи баласын армия жетекчиси кылып жанагы жоого, душмандарга каршы жөнөтөт экен. 3-4 күн өткөндөн кийин ханга кабар келет экен: урматтуу ханым, урматтуу падышам, армияны жетектеп барган балаңыз бул согушта душмандардын күчтүүлүгүнөн балаңыз жаракат алып, жарадар болуп, бул дүйнө менен көз жумду дейт экен. Мына ошондо хандын жообу адилеттүү, ыймандуу хан болгон экен. Хандын жообу ушундай болгон экен. Аллах берди, жана Аллах өзү кайра алып койду. Эгер балалуу болсом, дагы сарайда аялдар бар, үйлөнсөм бала боло берет деп экинчи баласын дагы армияга аскер башчы кылып жөнөтөт экен. Дагы 5-6 күн өткөндөн кийин уруш күч алып, уруш көпкө созулуп, жанагы экинчи баласы дагы көп жаракат алгандан кийин, жарадар болгондон кийин жанагы баласын дагы кабар келет экен. Урматтуу фазирлер келип, урматтуу ханым, экинчи балаңыз да бул согушта каза болуп калды дегенде, Аллах берди, Аллах кайра алуучу зат. Дагы Кудайга шүгүр аялдарым бар, төрөп бере берет деп айткан экен. Дагы аскери башчылыкка татыктуун таппастан 3-чү баласын жөнөтөт экен, караңыздар. 3-чү баласын жөнөтүп, жанагы 3-чү баласы да бир 10 күн согуштан кийин дагы кабар келет экен дагы: урматтуу падышам, урматтуу ханым, бизди кечирип коюңуз. Балаңыз бул согушта дагы жарадар болуп, 3-чү балаңыздан дагы айрылдыңыз дегенде, кайгырбай, сыгылбай, стресске түшпөстөн ушундай жооп берген экен. Аллах берди эле, Аллах дагы кайра алды деп. Дагы сарайда аялдарым бар, төрөзө балалуу боло берем деп,
Анан дагы армияны жетектегенге, аскерди жетектегенге татыктуу адам таппастан бир тууган инизин мүмкүнчүлүк болбогондуктан бир тууган инизин аскер башчысы кылып жөнөтөткөн. Жана адилеттүү падыша. Адилеттүү падыша бир тууган инизин жанагы душмандары менен согушканга, адам жоктугунан, жетекчиликке татыктуу адам жоктугунан ошол бир тууган инизин мүмкүнчүлүгү жоктугунан айласыздыктан жөнөтөткөн. 3 күндөн кийин кабар келет экен туугандар. 3 күндөн кийин кабар келет экен. Ошондо хан тактысында отурат экен, вазирлер келип, урматтуу ханым, адилеттүү падышабыз, согуш аягына жетти. Сиздин аскерлериңиз жеңди. Бирок бир жаман кабарыбыз бар дейт экен. Кандай жаман кабар? Эмне болду? Бизге жакындашып келип калды. Жок, биздин аскерлерибиз жеңди, сиздин иниңиз жетектеп барган армия жеңди. Алар артка чегинип кетти душмандарыбыз. Бирок бир жаман кабарыбыз бар. Урматтуу падышам, эгер көтөрө алсаңыз айтайлы дейт экен да. Айткыла, эми 3 баламан айрылгандан кийин башка дагы эмне жаман кабарыңар бар деп айтканда, жанагы вазирлер айтат экен: урматтуу падышам, сиз адилеттүүсүз, ыймандуусуз. Аскер башчылыкка 3 балаңыздан кийин 4-чүсү кылып, бир тууган иниңизди жөнөттүңүз эле, бир тууган иниңиз да бул согушта каза болуп калды. Дегенде жанагы хан, адилеттүү падыша тактысынан түшүп, жаш баладан бетер өкүрүп, жерди сүзүп ыйлаган экен, туугандар. Жерди сүзүп, өкүрүп ыйлаган экен. Мына ошондо вазирлер, жанындагы армияны жетектеген күчтүү аскерлер таң калып сарайда карап калат экен ханды. Эй ханым, эй падышам, адилеттүүсүз, ыймандуусуз, баарыбызга мээримиңиз чачкан чыныгы падышасыз. Эмне болду мынчалык тактыңыздан түшүп, жерди сүзүп, өкүрүп ыйлаганыңызга эмне түрткү болду деген. 3 балаңыз каза болду бул урушта. Эми иниңиз каза болуп калды деп айтсак, ушунчалык ыйлайсызбы бакырып, ушунчалык кыйкырып, өкүрүп ыйлайсызбы дегенде. Эй вазирлерим, эй сарайдагы аскерлер, эй менин элим, 3 баланы мага аялдарым төрөп берди. Аны Аллах берди эле кайра алды. Дагы аялдарым бар, төрөп бере берет, балам боло берет. Бирок могу бир тууган инеми төрөп бере турган ата-энем бул дүйнө менен коштошуп кеткенде. Деп бир тууган инизи үчүн, 3 баласы үчүн мынчалык кайгырып ыйлабаган экен жанагы падыша. Бир тууган инизи үчүн ушунчалык тактысынан түшүп, ушунчалык өкүрүп ыйлаган экен туугандар. Балдарды аялдарым бар, төрөп берет, бирок бир тууган иними төрөп бере турган ата-энем бул дүйнө менен коштошуп кеткенде. Мага эми бир тууганды ким төрөп берет деп ыйлаган экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу агалар, урматтуу инилер, бул дүйнө ушундай биздин көзүбүздү көр кылып алдап кое турган дүйнө. 60 жыл, 50 жыл, 70 жыл, 80 жыл өмүрлүк жашоодо жашайбыз. 100ге эч ким чыгышы кем, аз. Бирок бир туугандарды эч ким бизге кайра бербейт. Бир туугандарды эч ким бизге төрөп аманат кылып бербейт туугандар. Бир туугандар бизге аманат, ата-энеден калган аманат. Аялдарыбыздын тилине кирип, бир туугандардын балдары бир тууганына бири-бирине душман катары мамиле кылып жашаганын көрүп, могу жүрөктөн жаш эмес, канагат туугандар көрүп туруп. Кээде көрүп туруп канагат туугандар. Мен ушундай намыскөй, ушундай өтө бир намыскөй инсанмын. Кээ бир башка бирөөлөрдүн үй бүлөсүндөгү ошол окуяларды көрүп, өзүм үйгө келип өксүп ыйлай берем туугандар, тооба кылдым. Неге? А Акыр бир туугандын балдары бир тууган менен мамиле кылбаса,
Бул бир тууганга бул балдар табыла бере турган нерсе экен, бирок бир тууганга табылбайт. Бир туугандарды Аллах Таала ата-энени себепкер кылып, бизге аманат кылып берген туугандар. Ошону түшүнүшүбүз керек. Мейли ал алкаш болсун, мейли ал сигарет чексин, мейли ал насыбай чексин, эмне болбосун, ал бир тууганыбыз. Эттен тырнакты ажыратып болбойт туугандар. Бир туугандан бир тууганды ажыратып болбойт. Бирок бүгүнкү реалдуулукта туугандар, бир тууган менен бир тууганды, ага менен инини ким ажыратып атат? Ыйман жоктугунан, Кудайдан коркпогондуктан, аялдарын этегинен намаз окуп калгандыгынын кесепетинен бүгүн реалдуулукта бир туугандар бир тууган менен мамилесин үзүп салып атат. Аял, бала, дүнүйө табыла бере турган нерсе, бирок бир тууган табылбайт экен туугандар. Жанагы падыша 3 баласы каза болсо урушта ыйлаган жок эле. Бирок бир тууган өлүп калса, бир тууганынын инизинин кайгысына тактан түшүп, жер сүзүп өкүрүп ыйлады эле. Тарыхта болгон окуя бул. Эмнеге биз ушул тарыхтардан сабак албайбыз? Ушунчалык асман тиреп, көзүбүздү май басып, кулагыбызга мөөр басылып, эч кимди укпай, же шариятты, же инини, же бир тууганды укпай калдыкпы? Бүгүн уга турган айда турабыз го. Келиңиздер, улуу Рамазандын айында, улуу Аллахтын рахмат айында, бири-бирибизди кечире турган айда, тооба кыла турган айда, тооболор кабыл боло турган эң чоң улуу айда турабыз туугандар. Болор болбос дүйнөнүн матазы үчүн, дүйнө үчүн, болор болбос тыйын үчүн бир туугандар бир тууганын кечип жиберип атат. Бир тууган бир тууганын айранын сатып атат туугандар. Кудай өзү кечирсин. Аялдардын тилине кирбейли. Аял, бала чака дүйнө табыла берет, бирок бир тууган табылбайт. Ошону унутпайлы. Биз дайым бир туугандарыбызга жакшы мамиледе болойлу, жакшы көрөйлү. Кудай үчүн жакшы көрүп, урушса да, сөксө да колубузду сунуп учурашып кое берели. Ошондо бизде ийгилик болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.